Assalamu alaikum, horматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандар, арыбаңыздар, амансыздар, тынчсыздарбы? Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун жана билип-билбей ар бириңиздердин кетирген кемчилик күнөөлөрүңүздөрдү Аллах таалам кечирген болсун. Урматтуу мекендештер, бүгүн Борбор калабыз Бишкектебиз. Кече келгенбиз. Бишкекте эне жана балдарды коргоо борборунун көз бөлүмүнө келдик. Албетте биз бул жерге эмне келдик? Биз бул жерде бейтабыз ыйман кече жума күнү бул жерге которулган. Жумага чейин Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына ушул борбордун экинчи бөлүмү Минзиравдын артында экен. Ошол жерде ашыгы менен 2 жумадай дарыланды да. Ал жерде дарыгерлерибиз Кудайга шүгүр жакшы карап, чыкты эбестен мөөнөтү бүтсө дагы ушул бала жакшы болуп кетсин деп толугу менен ошол жерде жанагындай леченияларын өткөрүп дарыланды да. Ыйманда биз кече күнү жанагындай биз күтпөгөн диагноздор болуп калды дедик го. Бронхит болуп калды, өтүндө тааш болуп атат деди, пневмония болуп калды деди. Буюрса акырындык менен жакшы болуп, азыр кече жума күнү бул жакка которулган. Азыр буюрса биз жакшы кабар менен ыймандын акыбалын сиздер менен бөлүшөбүз. Туугандар, негизи ыйман боюнча жүргөнүбүзгө канча ай болуп кетти? Сентябрь, октябрдан бери окшойт. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль 5 ай болуптур да. Өзү ыйман 7 айлык болсо, 5-6 ай болуптур. 6 айдан бери бул ыймандын маселесин сиздер мындай айтканда сериал көргөндөй көрүп атасыздар да. Албетте, урматтуу туугандар, баягы жакшы сөз жүрөктү жылытат дейт го. Эми бул кичине болсо дагы орозодо ушул жерде дарыгерлерибизге ушул ыйманга кайдыгер карабастан кол сунуп, ыйманды жок дебестен кабыл алып, убагында жаткырып, жардам берип аткан ушул дарыгерлерибизге ооз ачарга кичине болсо дагы бир ифтарлык болсун деп атайын эртелеп даярданып келген чагыбыз. Андан сырткары, урматтуу туугандар, бизде телевизор мына. Биз бул атайын баягындай звуковой управление телевизор экен. Буюрса бул телевизорду азыр Зулфежиге бул жактан чыккандан кийин Зулфежиге зыярат кылабыз. Ал жака барганда Зулфежиге алып барабыз буюрса. Анан туугандар, эми Зулфежи телевизорду эмне кылат деп да ойлоп атышыңыздар мүмкүн. Эми баласы баягы мультфильм көрөт окшойт, ошо менен алаксыйт окшойт. Ыйман боюнча азыр врачтын толук сөзүн алып беребиз. Урматтуу туугандар, ушул башка улуттун өкүлдөрү болсо дагы Катар бир туугандарыбыздан Алла ыраазы болсун. Мына ушул больницанын салынышына себепкер болгон экен. Мына ушул эне жана балдарды коргоо борборунун артына ушул көз боюнча бөлүмү түшкөн. Ушу Катар улутундагы бир туугандарыбыз салып берген экен. Ушул жерде бейтаптарыбыз жана ошонун катарында ыйманыбыз дагы ушул жерде туугандар. Так. Бахила кийебизби? Так. Урматтуу туугандар, биз биринчи ыймандан мурда ыймандын врачынан сурайлы. Ыйман буюрса кече күнү ийгиликтүү операциядан чыккан. Мына азыр ошол боюнча врачтын өзүнөн сурайлы. Врачтан кабар алайлы. Мынактан болбойт экен. Саламатсызбы Динара Сөнөкулова. Биз буюрса кайрадан ушул бейтабыз ыйманга келдик. Анткени мына ушул жерде жатканына көпүлүү убакыт болуп калды окшойт. Операция кече күнү болду. Мына ушул ыймандын кече күнкү операциясын биз көп күндөн бери күткөнбүз да. Астанага барганга чейин ушул операция жасалыш керек эле деп аткан эле. Бирок ал жакта барып Кыргызстанда өзүңөрдү жасасаңар болот деген ушундай бир врачтын сөзүн уктук элек. Мына ушул боюнча толук айтсаңыз, операция кандай өттү? Негизи ушул убакта жасалыш керек беле? Азыр кечикпедикпи? Өз убагында эле өттү? Кандай баланын акыбалы кандай?
ушул боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Баланын акыбалы азыр жакшы. Кечээ операция болду. Лазерный коагуляция сетчатка деп коет, оң көзүндө болду. Буга чейин 2 этаптан өткөн бала. 2 жолу көзүнө инъекция жасалган. Бул азыркы пландаштырылган 3-чү этаптагы операция болду деп айтсак болот. Азыркы состояниясы боюнча бала жакшы эле. Кечээ общий наркоз менен Алина Дарбековна коллегабыз экөөбүз лазер жасадык. Оң көзүнө. Сол көзүндө мурда Астанадан жасалган. Сол көзүндө жасалган операциянын азыркы эмеси кандай экен? Жакшы, ал жактан эч кандай мындай осложнение эч нерсеси жок. Но көздүн ал жак 4-чү стадия болуп калганында мурда отслойка болуп частичный башталып калганына байланыштуу ал жакта бир аз мындай зрениясы начарыраак болушу мүмкүн оң көзүнө караганда. А так полный мындай көрбөй калат деген нерседен уже операция болуп алдына алынган. Мындай айтканда буйруса ыйманыбыз мындан бул жагына толук көз көрүүсү сакталып калды деп биз ишене алсак болобу? Болот, көзү толук мындай 100% көрбөсө дагы азыркы баланын абалы боюнча көзү көрөт. Биздин жасалган операциялар бардык ыкмалары бул көздүн толук көрбөй калуусун алдына алып мындай жардам катары жасалган операциялар. Анан кийинчерээк жана көзүндө канчалык процент көрөт, көзүндө плюс-минус жана рефракционный нарушениялар болобу, болбойбу аларын дагы улам чоңойгон сайын жылына ушул жашаган жерден текшерилип турат. Неме баланын кечээ күнү операция учурунда веси жетпей аздык кылды деп атат. Кыйналуу өткөндө ооруп аттı эле го. Наркоздордо өзүнө жакшы эле кабыл ала алды. Наркоз боюнча эми негизи анестезиолог толук кабар берсе болмок, бирок мындай бир аз сложныйраак болду деп айтты, потому что бала деген өзүнүн возрастынан кичине, веси дагы аз, гемоглобин дагы 102, акыркысы ошо 102ге түшүптүр. Но анысына карабай наркозду жакшы эле көтөрүп берди, жакшы эле берди биздин врачтар. Келечекте баланын көзүнө эч кандай биз дагы больницага кайрылышыбыз керек, операция жасатышыбыз керек, дагы ушундай маселелер керек деген мындай кооптулук, коркунуч, кыжалатчылык ойдон арылсак болот экен да, Ооба, эми мындай толук алдына алып койдук, уже кайрадан көз көрбөй калат турган нерсе жок. Эми мындай травма болуп эле бала бир чоңоюп анан уруну алып каты жыгылып травма алып калып эле көзүнө мындай нарушение кетпесе, а так көзүнө эч нерсе болбойт. Түшүнүктүү. Андан имеется в виду кайрадан операция же бир нерселер керек эмес. Түшүнүктүү. Рахмат анда эмесе Динара Сүйөркуловна, сиздердин жааматыңыздарга, коллективге, ушул жердеги ак халатчан дарыгерлерге Аллах таалам эки дүйнө ыраазы болсун. Ушул биздин алып келген бейтабыбызга жок дебестен 5 айдан бери улам кабыл алып, мына ушул учурда операция болбосо хорошо кийинкиде келе деп дарысын жазып берип, дарылап, мына буга чейин лечениясын өткөрүп, баарына кыскасы жардам берип, мына бүгүн биз кубанып, эл журт операция ийгиликтүү өттү деп мындай айтканда сүйүнүп тура берсек болот. Эмнеге анткени бул бейтап коомчулуктун, эл журттун назарына, эл журттун багана мээримине түшүп калды да, ошого көп адамдар күтүп атат. Буга чейин биздин дарыгерибиз ушул операциядан кийин гана бир маалымат бала боюнча берейинчи деди эле. Операция кандай болду, жыйынтыгы кандай болду, ошондон кийин берейин деди эле. Мына бүгүн буюрса жакшы кабар менен сиздер менен бөлүшүп турабыз. Сиздерге чоң рахмат анда эмес, Алла ыраазы болсун. Ыйык Рамазан айында ушул жакшы ишке себепкер болуп турасыздар. Жааматыңыздардан Аллах таала эки дүйнө ыраазы болсун. Биздин фонд боюнча маалымат алдыңыз да. Биздин эмне жумуш, келүүлөр эмне камерага тартып атат, кыска маалымат алсаңыздар керек. Алдым мен. Жумуштар боюнча, бул жерде дарыгерлер алышты бар го, эми прям подробно болбосо дагы мындай бир сыйра эме кабарлар бар. Түшүнүктүү. Анда эмесе баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун, Рамазан айы кут болсун. Анан бул эчкеге аз болсо дагычы мен атайын эртелеп бул жерде каттуу ушул жерде бир дарыгерлер менен ифтар ооз ачып коесуздар эжеке. Бул эме да мындай ооз ачарга кичине болсо дагы мындай даам татып, сиздердин дагы бир жакшылыгыңыздарга, ооз ачууңуздарга, соопко себепкер болуп калсак деген эле ой. Анан жаман башкача кабыл албаңыздар, болгону мындай жеке өзүбүздү эле
кыска ыраазычылык эжеке. Рахмат баарыңыздарга. Эл журтубузга бир кыскача бир эки ооз сөзүңүздү айтып кетсеңиз ыйман боюнча. Эл журтубузга эми биринчиден ыраазычылык, ошондой балдарыбызды ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелип, мындай кыйналып жаткан балдарга, семьяларга жардам берип келе жатат экенсиздер. Сиздер дагы жана эл журтубузга бакубатчылык, тынчтык болсун ар бир үй бүлөдө, ар бир баланын келечеги кең болсун, ден соолугу болсун. Оорубагыла, оорусаңар да эми биз колдон келген жардамды берүүгө ар дайым даярбыз. Ушул чакан озатчылык алып келген нерсеңиздерге дагы рахмат. Жамаатыбыздын атынан ошо элибизге ушул Рамазан айында баарына ден соолук, орозолор кабыл болсун. Аллахым баардыгын кандай муктаждыктары бар болсо ошонун баарын кабыл кылып, заманыбыз тынч болсун. Сиздерге дагы рахмат. Рахмат эжеке, айтканыңыз келсин. Мен бөлүм боюнча сурагым келип турат, акыркы суроом болсун. Бул кайсыл жылы салынган? Анан мен туура эле башта маалымат бердимби? Катарлар демөчүлүк кылып салынды деп. Же арабтарбы? Ас-Сафаи араб өлкөсүнүн. Арабтар экен, катарлар деген экен. Канча жыл болду бул зданияга? Так, 4-5 жыл болуп бар. 4 жылдан ашты, 5 жыл болот. Бул жерге жалаң жаш балдар көз боюнча гана келишет, кайрылышат. Биздин отделениеда көз боюнча, анан кулак оорулары боюнча лор отделение бар. 3-этажда, анан ушул зданиянын жарымысы кулак боюнча карайт, жарымысы көз боюнча. Түшүнүктүү. Рахмат меңиздер, рахмат баарыңыздарга, салам айттыңыз баардыгына, рахмат. Кандай бир эмеге жетсе ошонун баарын көрүп сүйүндүрөйүн, да? Сиздердин менети, биздин менетибиз, ата-энесинин менети актасын энди. Ошо айтканда силердин ошо жүрүп кичине бала жүрүп жүрөсүңөр, айтканда канча адамдар чуркап жүрөт, канча коом онун аркасынан ыктыянтар. Ошонун баардыгын балардын эле тилектер кабыл болсун. Биз деле бул баланы кайсы убакта болсо да даярдык кайрак көрүп турганы биздин эшигибиз ачык. Балага ден соолук, ата-энеси дагы сабыр, ден соолук кайлайбыз. Силерге дагы чоң рахмат аларыбыз болсун. Ушунчалык аркасында чуркап жүрөсүңөр. Бир баланын аркасынан, силер аркасынан канча элдеп турат да, бунун аркасына карап. Бул бала ыйман канча болот экен деп, кандай турмуш кандай болот экен. Кудай буйруса азыр биз кылып турган булдук баары жакшы, көз жагынанчы. Эми уйдуса, эми жашаган жериңдеги окулисттерибиз карап турат, легиондор. Алар менен биз байланыштырабыз, алар биз менен байланыштырат. Ошо ыйманга ден соолук, өмүр узун болсун. Рахмат сиздерге, агай. Жамаатыңыздарга рахмат, акалачан жалпы дарыгерлерге рахмат. Ушул бейтаптарыбызды алып келген бейтабыбызга жоктобестен 5 айдан бери улам кайдыгер карабастан карап берип атасыздар. Мына эң негизи ушул операцияны күттүк элек, ийгиликтүү чыкты деп операцияны аябай сүйүнүп турабыз баардыгыбыз. Сиздердин жамаатыңыздарга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Рамазан кут болсун. Рахмат агай, мейлиңиздер. Тынч болуңуздар, рахмат. Мына аз болсо дагы эмел коесуздар, рахмат. Бисмилля. Биз ыймандын палатасына кирип келатабыз буюрса. Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Ой, биздин ыйман. Ыйманбай. Баатырыбыз ойгонду. Уктап аттı эле? Ооба, уктап аткан. Менин келгенде эле уктай берет экен да? Ушу уктай эле берет. Азыр ойготтум, араң ойготтум. Кандайсыздар? Бир аз шай жуктойбу? Жок, ушу уйку Жакшы, сурап атат. уктап атканга да. Уйку сурап атат. Жанатан бери жакшы эле жаткан. Операция буйруса мына кечээ күнү операция болду. Операциядан кийинки баланын акыбалы кандай? Канча сааттан кийин ойгонду? 1,5 сааттан ойгондум. 1,5 саатта. Ага чейин ойгонгон жок. Ага чейин уктап жатты. Анан 1 сааттан ойгонду. Азыр тамак ичип атабыз. 1 сааттан тамак бер деген, 1 сааттан тамагын бердим. Азастан бер деди да, анан азастан. Кечээ күнү көзү таңылып турду эле го, бүгүн алып койдубу? Алып бара Динара Сверкуловна алып кое бериңиз деди. Эртең менен барып текшертип. Анан жакшы экен деди, жакшы эле. Анан эгер эметсе эртең же бүрсү күнү чыгарабыз деди. Неме, операция канча саат болуп калды? Аяк бия 1,5 саатта чыкты да. Эми муну врачтарга бердим колуна. Бергенден баштап ыйладым. Неге? Канча ыйлап отурдум, жүрөгүм ооруду. Кандай болот, эмне болот?
биринчи жолу катышып атам го бунун эмесине, операциясына. Аябай жаман болдум кече. Өзүмдү өзүм араң кармап отурдум, врачтар келип дары берип, суу берип, анан алаксытып. Негизи баягы биз Астанага операцияга анда сиз калдыңыз эле го, биз өзүбүз алып барганбыз. Ошол учурларда ушундай бир кыжалатчылык болду беле же кече өзүңүз калдым болгондо? Кече болдум кыжалат. Мен ал убакта мен только видеодон көргөн элем, бирок мынчалык эмеде болгон эмес элем. Кече ушунчалык аябай жаман болдум. Палатага келип алып ыйлап отуруп, анан өзүмө келдим. Аябай жаман экен, жүрөгүм ооруду. Мунун ар бир кыймылдаган, ар бир ооруган жери менин жүрөгүмдү оорутуп атат. Операция кандай болуп атат? Эмне болду? Операция кирдиңерби? Же операциядан чыгып атканда деги мындай жок дегенде чалып болсо да сураган адамдар болуп атпайбы эжеге? Болуп атты. Ошо сизден алган эжелер бар экен, ошо номериңизден алган экен. Ошолор чалып, кирип кетип атканда чалып сурап атышты. Чыккандан кийин сурап атышты. Ошо эжелерге чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Мен ушинтип кыйналып ыйлап атканда мага күчтен берип, демиме дем болуп, күчүмө күч болуп отурушту. Аллахым ыраазы болсун ошо эжелерден, кыргыз элимен Аллахым ыраазы болсун. Сиздерге чоң рахмат. Ушул баламды төрөлгөндөн баштап ушул сиздер кошо жүрөсүздөр. Сизге да чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө ыраазы болсун. Кудайга шүгүр эми. Акыркысы баары жакшы ойноп балам. Жакшы болуп калды. Кече операцияга кирип кеткенден кийин беле чыккандан кийин Зульфия эже келдиби? Биздин Көзайыз Зульфия эжекебиз. Баса чыккандан кийин келди. Көзайыз Зульфия эжени көрдүңүзбү? Көрдүм. Жолуктуңузбу? Жолуктум. Экөөбүз отуруп бир жарым сааттай сүйлөшүп отурдук. Көзү көрбөсө да ушу сизден зыярат кылып келиптир. Аябай сүйүндүм, ыраазы болдум. Рахмат Зульфияга. Аллахым эки дүйнө ыраазы болсун. Иманбай, саламу алейкум. Uyku buçtu. Uykucu. Eyvallah. Uyku buçtu. Ey İmanbay. Mına bizim imanımız biraz manayısızday. Sebebi kıyın ele nerse olur hatta. 7 aylık bala törülgönden başlap mындай сыноолорго курчалган ушундай тагдырда өткөрүп атат да, тагдырдын бир оор күндөрдүн башынан өткөрүп атат. Неге дегенде 7 айлык бала эмес, 7 жашар же 17 жашар чоң эле бала деле мынчалык сыноолорду көтөрүш кыйын да. Өтө чындап эле баягы кийин ушул күндөрдү эстеген болсо бул бала алдыга өтө чийир алса керек. Себеби Астанага операция кылып келди, Астанага чейин Алматыга көтөрүп барып келдик. Ага чейин Бишкекке канча жолу көтөрүп келдик. Больницаны карамаганда болчу да. Анан ушул көпчелерди көрдү да, жанагы демеге кичинекей люлькага салып алып көтөрүп жүрдүк да. Ушундай күндөрдү өткөрдү башынанчы. Момоюп караңыздар, Кудай калса ушул сыноолор эң акыркы сыноолордун бири болсун эми буюрса. Мындан кийин оорубасын, жакшы болуп кетсин. Иман түшүнгөндөй болуп, мына эме кылып турат. Эми туугандар, биз буюрса бул Иманчыкты выписка эртең же бүрсү күнү кылабыз деди. Выпискада чыккандан кийин баланы ушул Жалал Абадка Акниет Аманат муктаждар комплексине алып барып ушул жерге сүйүнүп атат окшойсуң, адамдын жүрөгү сезет да, көрдүңүздөрбү мына жакшы нерсени айтып атсаң тыбырчылап атат. Адамдын жүрөгү болуп, жүрөгү сезип турат ар бир нерсеничи. Кудай калса ушул Акниет Аманат муктаждар комплексине ушул эжени, Иманды үй-бүлөсү менен ошол жерге алып барып жайгаштырсак деп атам. Токтогулдан мэрибиз жер берип, ал жерге үй башталып, үй бүткөнчө ушул жерде турса деген ниет кылып атабыз. Кудай калса, эжеке? Кыздарыңыз кандай, берки кыздарыңыз? Алар жакшы да. Жакшы элеби? Азыр каякта? Бала. Атасында. Аларды кайра кошо алып кетесиз Иман менен? Алар мен чыккандан кийин аларды чакырам, анан кайра кошо кетебиз. Алар ошо мен чыккан күнү эртеси келет да. Келсе чогуу кетебиз.
Ушундай адам эмес, туугандар, баарыңыздарга ыраазычылык. Ыймандын үй бүлөсүнүн атынан, жакындардын атынан, биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун жааматынын атынан баарыңыздарга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах таалам баарыңыздардан эки дүнү ыраазы болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ыйман, эч ким оорубасын, эч бир нарсте мындай кыйынчылык көрбөсүн. Кудай кааласа ыймандын эң акыркы сыноолорунун бири болсун, жакшы дуа кылып коюңуздар Рамазан айында. Анан ыймандын алдыдагы ушул үй маселеси боюнча, ушул чей боюнча, алдыдагы баардык маселеси боюнча ушул экран алдындагы сучокторго колуңуздардан келишинче мындай активный жардам берсеңиздер жакшы болмок. Кече күндөрү эми биртке баягындай 7 сом, 8 сомдон баштап 100 сом, 50 сом, 200 сом, 500 сом деген ушундай которуп атасыздар, бирок мындай мурункудай активный эмес туугандар, чын айтайын. Мурункудай эмес, аны ар бириңиздер өзүңүздөр деле билесиздер. Биз жакшы эгер чогулуп кетсе, сиздер жазып атпайсыздарбы? Квартира алып берсе жакшы болот эле, тигини кылса жакшы болот эле депчи. Эгерде жок эле дегенде 1 миллион, 2 миллион каражат чогулуп калганда гана эле биз ушул жер алып, чек алып, бул ыйманга үй баштайт элек. Кегиле бир аракет кылайлычы. Эми баланын операциясын ийгиликтүү чыкты, операция ийгиликтүү бүттү, болду эмес, эми ушул баланын келечеги үчүн бир үйгө киришип коелу кандай дейсиздер? Жоомарттар бар туугандар, берешендер бар. Ушул видеону 10 миңдеген адамдар көрүп, 50 миңдеген адамдар көрүп. Ар бир көрөрман жок дегенде 100 сомдон алды, 500 сомдон бир жардам берсеңер, биз ушул балага бир даяр деле үй алып берип койсок жакшы болот эле. Аракет кылайлычы туугандар. Аракетти жакшы, мыкты кылайлы. Мына операция кудай калса бүттү. Операциядан мындай айтканда арылдык. Эми баланын ушул үй маселесине киришкене аракет кылайлы туугандар. Ушу Рамазан айында жок дегенде участка маселесин чечип алсак, мэр да жер чечип берсе жакшы болот. Чече албаса кандай болот? Эгер чечип берген болсо, дароо ошол жерге 2 комната, 3 комната үй баштасак жакшы болот эле, кудай калса. Эже 4 баласы бар, азыр учурда жалгыз бой. Мага үй салып бергиле, үй кылып бергиле деп деле бул эже кайрылган эмес негизи. Бирок ошол ыймандын келечеги үчүн ушул кадамдарга барып атабыз да. Мунун баарын туура түшүнүңүздөр. Видеону башкалар менен максималдуу бөлүшүңүздөр, видеого лайк басыңыздар. Сөзсүз видеого ой пикир, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Баарыңыздарга рахмат. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум.